Мен сизге мындай суроо менен баштайын дедим эле да. Шаршембиев сизди сотко бере тургандай кандай суроо бердиңиз эле? Эмне деп жинине тийип койдуңуз эле? Ошол сөзүңүз сөзмө сөз эсиңиздеби? Сөзмө сөз так тамгалап айтып бере албайм, бирок мен жогорку кеңештин ар кандай маселенин алкагында сүйлөгөн жол коопсуздугу боюнча, жанагы коопсуз шаар долбоору боюнча айтканда ушул ары жооптуу нерсени долбоорду ары кооптуу адам ойрукконубуз керек. Мен билгенден Бакыт Шаршембиевдин 8-9 кылмыш ишине тиешеси бар деп айткам. Мен азыр маалыматтарды алдым. Анда мунун ошол иштеге тиешеси бар экени документтер менен далилденет деп айткам. Бул ошол нерсени негизге алып туруп, анан мен деген 9 кылмыш иши боюнча менде андай нерсе жок. Мен болгону бир 2 кылмыш ишинде боюнча күбө катары өттүм. Андан башка дагы бир 2 кылмыш иши бар болчу, алар болсо кыскартылган дегендей кылды. Мындайча айтканда, ал өзү бир четинен мойнуна алып атат. Что ал ушу жанагы кылмыш иштеринде тиешеси бар экенин. Анан бул айтып атат, ошо мен таң калганым ушул болду, ошол жогорку кеңеште сүйлөгөн сөзүм мен кыргызча сүйлөгөм. Улуттук мамлекеттик тилде сүйлөгөм. Анын бунун Сокулук райондук сотуна берген доо арызы орус тилинде исковое заявление жасап, мен таң калдым. Бул менин кыргызча сөзүмө кыйкым издеп атабы, же анан орусча ойдон туруп өзү жаздыбы, же болбосо ушул доо арызды жазганда үмүт атат да, мен ошол айтылган сөздөрдүн 3 сүйлөмү бул менин ар намысыма кадыр баркыма шек келтирди. Ал деген мени мазактаган, же болбосо ар намысын тебелей турган сөз деп. Бирок аны ким аныктап бергенин айтпайт. Мындай доо арыз бергенде биринчи ал менин кыргызча сүйлөгөн сөзүмдү так орусча которуш керек. Котормочу агенттиктер кыргыз тилинен орусча лингвисттер которуш керек. Анан ошол лингвисттер аныкташ керек. Ошол мен айткан сөздөрдө бунун ар намысына кадыр баркына кайсы жерден кайсы сөзүм бунун ар намысына шек келтирди. Анан ошол сөздүн ушундай бул Момбековдун айткан сөзүндө ошоно кылмыш ишинде шектүү деген иши бул деген бунун ар намысына шек келтирип, мындан кийин анын давлениясы көтөрүлүп, больницага түшүп, мынча күн дарыланды, мынча күн материалдык зыян тартты, ден соолугуна жагат келтирип, анан эч нерсеси жок эле өзү оюндан чыгарган нерсе булар менен кадыр баркыма шек келтирди дейт сөздөр. А бирок кайсы сөздөрүн аны экспертиза аныкташ керек, лингвисттер аныкташ керек болчу. Бул андай жок эле, мындай доо арыз берип коюптур 1 миллион сом. Эми соттошкондон кийин белгилүү болот да, ким канчалык сотко даяр экенин. Ошо коопсуз шаар боюнча маселени, документтерди, ишти ушул кооптуу адамга берип коюп турсуңар деген сөз үчүн элеби? Кылмышка шектүү 9 кылмыш иши бар адамга берип карматып койгонсуңар дедим да. Анткени мен эмне үчүн негизинде айттым булардын баардыгынчы. Мен жумушчу топтун төрагасы болуп Кыргыз Телекомго, РПРМТ, байланыш агенттиги, анан бул жетектеп турган маалымат технология боюнча комитеттин алкагында козголгон кылмыштар боюнча күч органдарына кат жазып кайрылган. Кат жазып кайрылышыма биздин тармактык комитетте жумушчу топ түзүлгөн. Ошол жумушчу топтун төрагасы мен болуп шайлангам. Төрага катары ошол маалыматтарды алуу үчүн кат жазсам, жооп келди. Жооп келгенде коопсуздук кеңеши Дамир Сагынбаев өзүнүн колу менен жазып атат. 8 козголгон кылмыш иши боюнча терең маалымат берип атат. Мындай кылмыш иши козголгон, бул жерде Шаршембиевдин мындай тиешеси бар, бул жерде моундай депчи. Улуттук коопсуздук кызматынын коррупцияга каршы бөлүмүнүн башчысы Сагынбек Исмаилов өзү кат жазып атат. Башкы прокурордун орун басары Нурлан Дардановдун каты атат. Ошондой эле экономикалык кылмыштар боюнча кызматтын орун басары Жамгырчиев. Мындайча айтканда күч органдарынын баардыгынан ошол жакта козголгон кылмыштардын баардыгын алып, толуктап, анализдеп чыгып туруп, анан ошону айттым. Бул эми мындай айтып атпайбы, мен ал иштерде фигурант болуп эсептелбейм депчи. Фигурант деген бул эмне? Фигурант деген бул фигура. Бул деген ошо кылмыш ишинде 3 фигура болот. Бул шектүү адам, бул күбө адам, анан бул түздөн түз тиешелүү же болбосо айыпталуучу адам. Бул ушул үчөөнү тең фигуранттарды коет. Кылмыш ишиндеги фигураларды коет. А бул айтып атпайбы, мен фигурант эмесмин деп айтып алып туруп, анан кайта мен күбөмүн деп атат да, күбө деген бул фигурант да.
Анан айырмасы жок. Бул 8 кылмыш ичинде тиеш жасалып, 9 кылмыш жасалып. Бәрібір бул жетектеген кызматтын кол алдындагы ведомстволук тармактык мекеме ишканаларда козголгон кылмыштардын бунун моралдык тиешеси бар. Анткени ушул жетектеп атат. Анан сен буйруктарга кол коесуң, сен көзөмөлдөйсүң, сен акчаларды которосуң. Mesela bir ишкананын жетекчиси болуп туруп, анан бухгалтерине кылмыш иш козголсо, ал милдеттүү түрдө анын түздөн түз жетекчиси буйрук берген жанагы тапшырма берген кишиси дагы моралдык жоопкерчилиги каралат. Сен көзөмөлдөн чыгарып жүргенсиң, буну караган эмессиң деп. Ал жок айтып атпайбы, жок бул мен ал жерден күбө катары өткөм депчи. А күбөдөн айыпталуучуга 2 минут да. Ошону айткан сөз менен күбө катары өткөн сөзүн эле эртеси күнү кайта ошо менен айып угуп койсо болот. Ошондой негизде. Сиздин оюңуз боюнча мына ушул Шаршембиев боюнча жанагы 7-8 кылмыш иштерине аралаштыгы бар экенин билет экенсиз. Анан сиздин оюңуз боюнча өкмөт башчы Абулгазиев ушул кишини ушул кызматка сунуштап атканда эмнени жетектөөгө алган экен? Кайсы негиздер менен? Мага ошол бүгүнкү күнгө чейин таанышмактуу өкмөт башчы Мухаммедкалый Дүйшөкөевич апрель айында жаңы өкмөттүн түзүмүн жана курамын алып келгенде биринчилерден болуп туруп мен ушул жигиттин талапкерлигине каршы пикир айткан. Мен билгенде бул 5 ишке тиешеси бар деп айткан. Анан ошону ушул кызматка сунуштап атасың деп айткан. Мен анда дагы бойдон чыгарып айткан эмесмин, анткени дело номер гезитине бул жөнүндө макала чыккан болчу. Ага чейин эле мен билчүмүн. Ошол телекомдогу иштеген ардагерлерди, ошол жакта иштеген тааныштар аркылуу бул ошол көп иштерге шектүү катары суралып жүргөндөрүн. Десем ошондо Мухаммедкалый Дүйшөкөевич адвокат болуп, жактоочу болуп, актоочу болуп, жок, алардын баардыгы ушак, же болбосо мындай көрө албастык, мен билем бул кесипкөй жигит иш алып барат дегендей кылып мени кайта мындай ушакчы катарында кабыл алып койгон да. Анан мен ошонун негизинде ушул чындан эле Мухаммедкалый Дүйшөкөевич айткандай аппак адамбы же мен башкалардан уккандай шектүү адамбы деп туруп ошолор негизинде комитеттен жумуштап түзүп анан иликтеп чыктым. Иликтеп чыксам меники туура болуп чыкты, мен уккан маалыматтар туура болуп чыкты, козголгон кылмыш иштери жөнүндө толтура маалыматтар чыкты. Азыр деле чыгып атпайбы булуктар. Анан кеп кызыгы ал жакта эмес. Кептин кызыгы ошо мен жумуш топту алып чыгып, анан аныктама жазып эксперттерди жалдап. Анан аныктамага ошол жумуш топко келген 5 депутаттын баары кол коюш керек болчу. Макул болсо, каршы болсо каршы пикирин коюш керек болчу. Депутаттар кол коюудан качты. Мен аныктаманын баардыгына бирден таркатып бердим. Аныктамага негиз болгон ошол жанагы 4 күч органдарын каттарын кошо тиркедим. Анан биз таанышып чыктык. Таанышып чыкты бир базар. Коюп койбойсуңар мен же каршы же макул деп кол койбойсуңар десек. Окуп чыгалы дедим. Bir айлык мөөнөттүн ичинде айтматовдун 10 томун окуп койсоң болот да. Булар 10 баракта окушпай койду да. Анан мен шек санадым. Менин демек ошо кесиптештерим дагы ошол кедергисин тийгизип атканына, ошо жанагы жумуш топтун аныктамасына кол койбой жатканда бир мандем бар. Буларга бир таасирүү адамдар чыкса керек. Ошого анткени аныктамага кол койгондон кийин ал документ. Анын юридикалык күчкө ээ болот. Анткени ал бир кишинин пикири эмес, ал комиссиянын пикири болот. Жумуш топтун пикири болот дагы, жумуш топтун пикирин менен комитеттин чечими менен коштолуп өкмөткө жөнөтүлөт. Комитет конституциялык орган болгондон кийин комитеттин чечими өкмөткө жөнөтүлгөндөн кийин өкмөт чечим кабыл алыш керек болот, жооп бериш керек болуп калат. Анан кимдер чыкты, кимдер эми көрбөгөндөн айтыш кыйын, айтор ошо жанагы жумуш топко келген депутаттар мен кесиптештерим биздин күнгө чейин ар кандай шылтоолорго таянып кол койбой келгенден кийин мен аларды күтпөстөн эле бул мени сотко койраткандан кийин мен ошол документтердин баардыгын көчүрмөсү менен Кыргыз өлкөсүнүн президенти Сооронбай Шариповичке, Кыргыз өлкөсүнүн өкмөт башчысы Мухаммедкалый Дүйшөкөевичке кат жүзүндө кайрылдым. Муну огунча күч органдары маалымат менен мындай аныктама бар. Кылмыш иштери боюнча мындай фабулалар бар. Ушуларды көрүп туруп, анан кийин ушул кишини коюп койсоңор, сиздердин жанагы коррупцияга каршы жүргүзүп аткан күрөшүңөрдүн баа болуп калат. Ага кечиресиз, бул деген дайындала электе мурун,
дайындалгандан кийин кийин. аныктамага тигиле кол койбогондон кийин мен аргасыз жумуш топтун төрагасы катары президентке премьер министрге айылдым. 14 күндүк мөөнөттүн ичинде алар мага жооп бериш керек, чечим кабыл алыш керек, же менин негизделген тегизделген каттарымды калп деп айтыш керек, же болбосо аларды карап чыгууга тапшырма бериш керек. Кандай болгон күндө да булар кармалып турат. Анткени мендеги документтер бул өкмөттүн же болбосо президенттин көзөмөлүндөгү коопсуздук кеңеши, башкы прокуратура, улуттук коопсуздук кызматы жана экономикалык кылмыштар боюнча органдардын каттары. Эгер алар мындай тиешелүү чечим кабыл албаса, мен эртең интернет аркылуу элге деле кайрылам. Мынакей мен коррупция менен күрөшүп атамбы, же өкмөт коррупция менен күрөшүп атабы? Коррупционер мени сотко коюп атат. Коррупционер. Демек, мага окшоп эле бийлик деле коррупция менен күрөшпөй эле коррупционерлер бийлик менен күрөшүп аткан болуп калат. Мына буга ушул себеп боло алат деп айтып чыкканга мага негиз боло алат. Эми азыр ушул 14 күн өтө элек, күтүп атасыз. Өтө элек бир жума болду окшойт. Азыр кайсы стадия экенин билбейм, бирок мендеги документтер бул күчтүү, далилдүү документтер. Алар менен мисалы кайсы бир министрдин кайсы бир эки ишке тиешеси болсо, башкы прокуратура өтүнүш кетирет өкмөт башчыга. Мунугу кылмыш иштери боюнча шек жаратып атат, муну кызматынан четтетип турабыз, биз тергөө амалдарын жүргүзүп алайык депчи. Убагында министрлер, ошо мисалы Дүйшөн Зиралиев деле, убагында Тайырбек Сарпашевтер деле кайсы бир органдар тарабынан аларга мындай шек жаралса, мындай шек жаралганда мен моральдык жоопкерчиликке тартам, мен кызматымды убактылуу жыйыштырып турам, ушул иштер тергөөсүн бүтмөгөнчө чейин мен кызматымды тапшырып турам кетчи да. Буда андай жок болуп атат да. Демек, бунун үстүндө буну коргогон, буну колдогон адамдар бар деген менде шек бар. Тиги жумушчу комиссияда канча депутат бар? Анан ошол депутаттардын атын атай аласызбы? Эми жумушчу топто Кубанычбек Мырзабекович Жумалиев бар, Ормонов бар, Манас Сергешбаев деген бар, анан Калдарбек Шакирович Баймуратов бар, Алтынбек Жунусул бар. 5, анан мен 6-чы. Мен өзүм коргоюп бердим, бирок тиги депутаттар эмнегедир алышкан. Анан бир жолу айтышты, бизге деле таанышып чыксак болот элем. Таанышып чыкканга бардыгына комитеттин бөлүмдүн адамдары бардыгы камсыз кылган. Мен өзүм да сурандым, силерге 4 эле кат негиз болуп бере алат коргогонго. Берде мандем бар экенин көргөзүп атат. Бунун кызмат абалын биз алсын деп айткан жокпуз. Биз өкмөт башчыга сунуш кетирип атабыз ошо комитеттин чечими менен. Бунун кызмат ордунуна ылайыктуулугун карап көрүңүз деп атабыз. Рассмотреть соответствие с маймадовжосу. Ушунча кылмыш иштерине шектүү болгон адамдарды кызматтан четтеткенге негиз бар деп бергенге ошондой корутундуга кол койбой коюшту. Демек, ал иштеп койгонбу же анын адамдары иштеп койгонбу, айтор ушундай акыбалга душар болдум да. Соттон чакыруу келдиби? Соттон чакыруу келген жок, бирок мен өзүм ошо соттон жардамчым аркылуу дообарыстын көчүрмөсүн алдым. Анан качан боло турган болду? Качан барасыз? Эми азыр 1 айлык мөөнөттүн ичинде булар датасын, ошо карала турган 1-чи датасына мен таанышып чыгышым керек. Анан кийин мен адвокаттын жолубуз мен өзүм каршы пикир же жакшы пикир жазышым керек. Макулму, макул эмесми? Мен албетте макул эмесмин. Биринчи айтам, ошол жанагы мени сүйлөгөн сөзүмдүн диск алсын, дискти анан ошол которсун. Расмий тилге которсун, мамлекеттик тилден. Анан аны заверить этсин, көйлөндүрсүн, анан кийин мага жөнөтсүн. Анан экинчи экспертизага жөнөтсүн, анан экспертиза аныктагандан кийин анан доосун тактап, аныктап чыгып туруп анан мени чакырсын. Болбосо мен жөн эле 2 кагаз менен сотко чакырганына мен макул эмесмин.